Рыскелди мырза, алгачкы суроомду сизден баштасам. Азыр эле өзүңүз уккандай Конституциялык кеңешменин төрагасы Бекбосун Бөрүбашев кеңешме ишин жыйынтагандыгын, эми мындан ары долбоорду өзгөртүү маселеси парламенттин колунда экендигин так кесе билдирди. Эми мындан аркы процедура кандай болушу мүмкүн? Мындайда мен таң калганым ушул болот да. Биз бүгүн биринчи жолу билип атабыз да, бул башмыйзамдын ээси ким экенин, мээси ким экенин буга чейин талаш пикир болуп келген. Буга чейин айтып келишкен, ошо 80 депутат демилгелеген, ээси биз эмес деп Бекбосун Бөрүбашев айтып атса, депутаттар, демилге көтөргөн депутаттар жок, бунун ээси биз эмеспиз, силерсиңер деп атат. Бүгүнгө чейин ал талаш. Анан мен таң калганым, мына мен 2 күн мурун ошо Конституциянын долбоорун колума алдым. Колума алып туруп, анан карасам кимдин колу менен келген экен десем, Бөрүбашев дейт. Мынакей Конституциялык кеңешменин төрагасы Бөрүбашев. Демек, бунун башмыйзамдын азыркы биз карап жаткан башмыйзамдын долбоордун автору Бөрүбашев. Анан экинчи бир кызык нерсе ушул карапайым калктар билиш керек. Бизге мынтип долбоордун жол картасын кылып коюптур. Жол картасында баардык нерсени белгилеп коюптур. Кайсы күнү кандай корутунда алынат, кайсы күнү канча окуудан кабыл алынат, кайсы күнү кимдер катышат, кимдер бул баягы бир мамлекеттик иш-чаранын планында эле бекитип коюптур да. Ушундай жол менен да кабыл алабы. Ошон үчүн мен кечеги жыйынга катышкан жокмун, буга чейин да катышкан эмесмин. Дегеним, мен кече таң калганым ушул болот да, жогорку кеңештин жыйынында ушул демилгелеген мурунку 80 депутаттын дээрлик бардыгы каршы чыгып атпайбы? Анан ушу башы жок, ээси жок, мээси жок, баш аламан, башмыйзамды ал жака алып кириштин канчалык кажети бар эле? Мен такыр түшүнбөй келем. Депутаттар демилгечи деп атоодон эмнеге коркуп жатышат? Эгер депутаттар ушул башмыйзамды демилгелеген болсо, муногу долбоор, жогорку кеңешке мыйзам киргенде долбоор болуп кирет. Анан мыйзам болуп чыгат, ара президент бекитет. Муногу жерде 80 депутаттын фамилиясы жок да. Бекбосун Бөрүбашевдин фамилиясы турат. Ал өзү демилгелеп киргизип атат. Биз депутаттар ушуну талкуулап атабыз. Бул мажбурлообу? Мына ондагы жол картасын берип койсоңор, булунчу күнү корутундаласыңар, булунчу күнү карайсыңар, булунчу күнү 3 күндөн кабыл аласыңар деп картасы менен кошуп берип атпайсыңарбы? Бизге ушул графиктин ким түзгөнүн сиз өзүңүз маалыматыңыз барбы? Бизге айтып коюңузчу ошону. Айтып койбой эле мына жогорку кеңештин депутаттарына 2 күн мурун таркатты. Мына мен депутат катары кече алдым колума. Алсам бул депутаттардын мыйзамы эмеле Бөрүбашевдин мыйзамы экен. Бөрүбашев колу менен келип атпайбы? Кантип танасыңар? Сиз албеттен кабарсызсыздарбы? Бул эми мындай да, бул жерде эми баягы арге президенттин фамилиясы жазылыш керек. Жок, президент долбоор болгондон кеңешме сунушталды да, кеңеш аппарат ар бир депутатка биздин фракциянын кызматкерлери аркылуу берилет. Мен колума алганда орусча, кыргызчасы эки нерсе жол картасы менен алып атам. Анан берде мындай кылып жазып коюптур да, 11 апрелге чейин ким эмне жумушту кылат? Кайсы күнү кабыл алынат, кайсы күнү корутунда алынат, кайсы күнү 3 окууда, кайсы күнү 2 окууда кабыл алынат, баарын жазып коюптур да. Анда жогорку кеңештин киргиштин канчалык кажети бар эле? Эми бул айтып атпайсызбы, бул ички иш тартиби болушу мүмкүн, аппараттын, же парламенттинчи. Анан эми ал өзүңүздөрдүн биз эч кандай маалыматыбыз жок бул боюнчачы. Рыскелди мырза, мындан кийинки процедура, мындан кийинки алдыга жылуу кандай болот, сценарий кандай? Мындай талашпай эле неме кылбайбы туурабы? Баягы бөдөнө сосодагы казакча союзунда бул Конституцияны жакшы билген киши да. Менде де жаман билбейм Конституцияны. Мындай да. Башмыйзамдын жаңы редакциясын кабыл алганга азыркы башмыйзам жол бербейт. Биз 80 депутат өзгөртүүлөр, толуктоолорду гана киргизе алабыз. 80 депутат. Мынагу жерде мынтип атпайбы? Кыргыз Республикасынын Конституциясынын төмөнкүдө редакция берип, Кыргыз Республикасынын Конституциясы бул биз жаңы башмыйзамды кабыл алып атабыз. Жаңы башмыйзамды кабыл алганга мен коштам. Биз башаламандык менен кабыл алып атабыз. Анан 10-январда референдум жөнүндө айтпасыз, Алмаз агай. Мен ошол жыйында катыштым. Залда 53 депутат отурду. Камерадан алып койгула. 41 гана депутат добуш берген. Ал мыйзамсыз өткөн мыйзам менен чечим кабыл алынды да. Анан эми мындай да, бул башмыйзам Алмаз агай, сөз берсеңиз, бул башмыйзам, бул жаш мыйзам эмес, бул таш мыйзам. Бул башкара турган мыйзам эмес, бул баш жара турган мыйзам. Бул кимге жакшылык алып келет билбейм. Бирок бир Жапаровго жакшылык алып келиши мүмкүн. Бирок Садыр Жапаровго жакшылык алып келбейт. Бир Жапаровдун бактылуу кылат, бир Жапаровдун бийлигин убактылуу кылат. Башка мен элге эки тыйын да пайдасы жок. Но мен башмыйзамды 2 күндө окуп чыктым да.
içinde ança mынча эле өзгөртүүлөр бар. Жана бийликтердин ыйгар муктарын өзгөрүшү бар да. Буну биз баш мыйзамды кабыл албай эле өзгөртүү толуктар менен конституциялык мыйзамда менен кабыл алсак деле болмок да. Эмнеге биз мыйзам бузуп баш мыйзамды кабыл алып атабыз? Темирбек мырза, көчөдөгү парламентте Рыскелди мырза 10 январда референдум өттү. Эми ушуну 10 январда референдум өттү. Көңүлгө албай атат. Жок, мен көңүлгө алайык. Алмаза мыйзам берейин. Эми ушуну мисалычы президенттик башкарууну эл тандады, туурабы? Ал конституцияга Президенттик башкаруунун 10 формасы бар. Жок, эми конституцияга Премьер-министри бар, өкмөттөр бар, премьер-министри жок. Мамлекеттер бар. Как будто ушу. А биз азыр премьер-министр жок деп түшүп алгансыз. 10 январда эл тандады. 10 январга чейин жазылып баштабады бул. Силерге качан киргизди? Кайсыны? Алдыкы 8-inde киргизди. 9 февралда кирди. 9 февралда илинди. Жок, 10 январга чейин кирген жок. 9 январда илинди. 2 күн мурун билинди. Ушинте берсеңер, силер депутаттар ушинтсеңер жөнөкөй эле. Кечиресиздер, сөзгө конок берсеңиздер, кечиресиздер. 80 депутаттар, 80 депутаттын фамилиясы мына жерде жазылыш керек. Мына. Şu жерде жазылса, мен макул болот турам. Ушул 80 депутаттын өзүбүздүн Башов, силердин спикериңердин ИО президенттин буйругу менен дайылган топтун башчысы. Ошонун ичинде конституцион совещание 20 депутаттар жүрөт конституцион совещание. Ошо 20 депутаттын 20-сынан качты. Мына мен азыр айтып берем. Молдобеков, Сырдыбай бирөө да качкан жок. Канат Керезбеков баш тартып чыгып кетти. Жок, эми анда ошону айтсын, анда айтсын. Биз эч ким каршы. Кече көрдүңүз го, ошол демилгелерге депутаттар каршы чыгып атпайбы? Жок, эми силер өзгөртүү киргизгиле. Кечиресиздер, анда биз баары бир азыр жооп таба албай атабыз. Акыркы жоопкерчилик кимде деген суроого. Жок, жоопкерчилик. Дагы бир топ койгон башында ким турат? Аппарат президент. Жоопкерчилик президентте. Президент мажбурлап президенттин тегерегинде адамдар таң болуп атат. Президенттен башталды, келгенде эле айткан, мен президенттик башкаруу кылам, мен жаңы конституция кабыл алдырам деген. Мындайда Темир. Акыркы жоопкерчилик президент Садыр жагынан алганда. Ооба, бул биздин урматтуу эмелерибиз, коллегаларыбыз тууралуу айтып атат. Азыр деле ошол. Рыскелди мырза, анда ошол кийинки суроо кайра эле ошого байланыштуу. Ошол долбоорго ылайык, мисалы жогорку кеңеш жогорку өкүлчүлүктүү мыйзам чыгаруу бийлигин өз ыйгарым укуктарынын чегинде контролдук функцияларын жүзөгө ашыруучу орган деп атат. Анан 90 депутаттан турат, 5 жылдык мөөнөткө шайланат. Анда мыйзам чыгаруудан тышкары да кандай көзөмөл функциялар? Эң негизги бизде мисалы оппозициялык канчалык фракция бар. Мисалы оппозицияны бул баш мыйзамда жоюп салдыңар. Оппозициялык фракцияга 2 комитет берилчү. Эң негизги 2 комитет берилчү. Бюджет, анан конституциялык неме берилчү да, укук коргоо немеси берилчү. Оппозицияга борбордук шайлоо комиссиясы 3төн 1 шайлачу. Оппозициялык фракциялар сотторду тандоо комиссиясы 3төн 1 берчү. Оппозициялык фракциялар эсеп палатасы 3төн 1 берчү. Азыр ал жок. Мындайча айтканда, оппозиция бул баш мыйзам боюнча жок, бүттү. Оппозиция болсо Кыргызстандан чыгып кетти. Же камалышың керек, же таланышың керек болду. Ошондой нерсеге алып келип койдуңар да. Мына азыр көрдүңөрбү? Бүт тоокелчиликти биз бир кишиге бердик. А бирок жоопкерчиликти берген жокпуз да. Бийликтин бардыгын бердик. Аткаруу бийлигин үстөн минип алды, сот бийлигин сол колуна байлап алды, мыйзам чыгаруу бийлигин оң колуна байлап алды. Бир дагы жоопкерчилик жок, каралган жок. Анан айтып атпайсыңарбы азыр бул эл каалаган депчи. Конституция бул бийлик менен элдин ортосундагы келишим, договор. Сен экөөбүз бир машина сашына ала турган болсок келишим түзөбүз да. Анан келишимде эки тарап макул болуш керек. Бул бийлик менен элдин ортосунда келишим болгондо элдин сунушу кирдиби? Элге талкууга чыгарылдыбы? Эл ушуга макулбу? Анан силер 10 январдагы эл ушуга жерди. Эл добушун берди, мен кошулам. Президенттик башкаруу болсун деди. Бирок кандай президенттик башкаруу болуш керек? Премьер-министри бар өкмөт болуш керекпи? Же президенттик башкаруучу премьер-министр жок болуш керекпи? Мисалы Казакстанда премьер-министр бар, Орусияда бар, а бизде жок болот атпайбы? Премьер-министр жок да. Президенттин аппарат башчысы премьер-министр болуп калат. Анан президенттин бир да жоопкерчилиги жок, каралган жок. Азыр мисалы депутаттар өзлөрүнүн карамагында да өзгөртпөйбү, ала өзлөрү билет. Өзгөртө аласыздарбы? Өзгөртө аласыздарбы? Биз кантип өзгөртөбүз? Силер мынтип биздин дорожный картабызды кылып берип коюпсуңар. Эгер ушундай көрсөтмөлөр менен парламент иштеп калса, анда билбейм. Биз анда бизде да маселе жок анда.
Азыр парламенттин көз карандысыздыгы дагы бир маселе катары мындай чыгып атат да. Ушундай маалда парламент чын эле бир көз каранды чечимге барып ушундай кадамдарды жасай алабы андачы? Азыр парламентке бүт милдет жоопкерчиликтин баары жүктөлүп атат да. Баарын парламент чечет, ошол жол картасында парламент. Мен кеше Бекбосов Вербашев айтпады. Жоопкерчилик ким алат дегенде силер деп бизди көргөзбөй депутаттар көрдүңөрбү? Силер деп койду. Ошол жерден депутаттар чочуп кетти. Биз боло турган болсок, кээ бир депутаттар кесиптештерим айтып жиберди. Кийин биз камалып кетишибиз мүмкүн депчи. Конституциялык төңкөрүш кылышкан деп туруп кийин иш козгосо болот. Биз башмыйзамды бузуп атпайбызбы? Биз конституциялык төңкөрүштүн автору болот атпайбы жана 80 деп. Анда кайра туңгуюкка кептелип атабы анда. Ошол да азыркы башмыйзам менен эле жап жашнакай жашай берсек болмок. Азыр башмыйзамды алмаштырганга негиз жок болчу. Мисалы Темир айтып атпайбы? Мындай коомдо жашоодо өзгөрүш керек депчи. 9 жолу алмаштырды конституция. Элдин көйгөйү алмашты, бийликтин көйнөгү алмашты. 6 жолу ажы алмашты. Ала тоодогу адамдардын жашоосу алмашты. Алмашкан жок да. Азыр деле алмашат деп ким кепилдик берет? Мен эркекчил айтам. Элге онун эч пайдасы тийбейт. Бул бийликти гана бөлүштүрдү. Анан мен карап көрдүм да бунун ичинде өкмөттүн ыйгар муктар жогорку кеңештин сотторду эле. Анан жана башкы прокурор жөнүндө сөз айтып кеттиңиз го алмазы. Бу жерде башкы прокурор мыйзамга демилгечи боло алат. Анан ага мыйзамда каралбаган ыйгар муктарды кошуп берип коюптур. Мисалы окусаңыз жана мыйзамда каралган нерселерге дагы ыйгар укуктуу деп коюптур. Ал эми мыйзамга такап башка мыйзамдар мурун чектелген болчу. Мыйзамга демилген. Силер барсыңар депутаттар органдар кылмыш кылмыштоосун жүзөгө ашырат. Соттук териштирүүгө катышат, соттук чечимдердин аткарылышын көзөмөлдөйт жана конституциялык мыйзамда каралган башка ыйгар муктарды аткарат дейт. Башка кайсы? Жок, аны мыйзам кабыл алат. Мыйзам кабыл алат. Жок, мыйзам кабыл алат да. Анан мындай да. 2010 жылга системада жок деп атпайсызбы? Өзгөрүү болуш керек да. Сотторду тандоо келгенчи бул сотторду кандай турган, тандай турган эмес. Баары да президент өзү тандайт. Баары тек барганда бир справканы алат дагы жылдырып коет анатта. Кеп соттордун көз карандылыгын болот атпайбы? Туура. Кеп соттордун көз карандылыгы, сотторду эл шайламайынча баары да президент өзү дайындагандан эч пайда чыкпайт. Ошол адилет болуп кетет. Ким кепилдик бере алат? Эч ким кепил. Сот бийлиги толугу менен президентке көз каранды болуп калды. Мурун жартылай, мисалы сотторду тандоо көрүш оппозициянын үлүшү бар болчу да. Азыр жок. Азыр жок. Мына ушунун өзү коркунучтуу. Анан азыркы мындай да. Тескерисинче алып салыш керек эле да президент. Башмыйзамчы. Кеп башмыйзамда эмес. Биз айтып атпайбызбы? Эл тандады. Элге башмыйзамдын иштегенин кереги жок. Элге башчынын иштегени керек. Анан баштын иштегени керек. Баш иштебесе буттун шору, башчы иштебесе журттун шору дейт. Ногу башмыйзам бул кыргыз элинин келечектеги шору. Баш аламандык. Мен ушуну айтып атам. Мен ошончо каршы болуп атам. Кеп анын тияк биянына жылган эмес. Эмне экономикага тоскоолдук жаратты. Азыркы биз иштеп аткан, жашап аткан башмыйзам кайсы жерден жаңылып, кайсы жерден өнүктүрбөй, кайсы жерден өстүрбөй койду. Мен ушуга эмне үчүн кабыл алып атабыз? Жооп берип коймо. Элге эчтекени түшүндүрбөй туруп эле, мажбурлап эле, таңуулап эле, анан кийин минтип эле. Көйгөйлөрдүн баарын белгилеп атпайбызбы? Алмасагай, курултай жөнүндө биз мыйзам кабыл алынган күндө деле курултай жөнүндө баш мыйзамда жазылып калбады. Бунун ыйгар муктар төкө кеңеш бере турган, сунуш бере турган, жоопкерчилигин ала турган, же болбосо өкмөттү отставкага кетирип атат. Эч кандай ыйгар укугу жок да. Бул жөн эле сунуш берет. Болду. Бул жагдайда калды. Биз элди алдап койбодук. Элдин талабы курултай боюнча башка болчу. Башкача болчу. Азыр өзүңөргө жанагы жоопкерчилик маселесине кайра кайтып келип атам. 80 депутат президент деп атпайбызбы? Мисалы, кечээ парламентте депутаттардын бири парламенттин ролуна токтолду. Кечээ абдан таң калыштуу пикирлер дагы айтылды. Ошондо парламент эч убакта өз алдынча кадам жасай албай келген, ар дайым бардын артында президент турганын ачык айтып чыкты. Анан парламент эч качан парламенттик системада жашабагандыгын көрсөтүп айтты. Демек, азыркы 6-чакырылыштагы парламент ушу парламенттик системанын дискредитациясына ушул чакырылыш алып келди деп айтсак болобу? Болот. 5-чакырылышта болот. Мен буну толугу менен болот. Анткени азыркы баш мыйзамды ушул депутаттарды демилгеле деп айткан өзү бул парламентаризмди парламент депутаттар өздөрү колу менен өздөрү жок кылып атат. Анан кийин эң коркунучтуусу ушул парламент, ушул мыйзамды, биздин референдум же башка ыйгар муктарыбыз бүтүп калган, биздин мөөнөтүбүз, дөөлөтүбүз жок. Биз буну кабыл албашыбыз керек болчу. Биз эң
Кыргызстандагы кийин кылмыш жоопкерчиликке тартып отурган ушу депутаттар биз болобуз. Анткени биз конституциялык төңкөрүштө биз жазып атабыз. Биз бардык башмыйзамда бузуп атабыз. Биз парламентаризмдагы жаназасында туруп атабыз. Сен депутат, силер улуттук баатыр болосуңар. Жо. Улуттук баатыр деген наамды берет эл. Кимдерге ошо демилгелегендерге? Ооба, турмуш жакшы. Андан көрө кошулуп Анда ошону кайса киргизип койбойк. Ушул демилген нерсеге Кыргыз Республикасынын баатыр деген наам берилсин. Парламент ошол жоопкерчиликти сезип түшүнүп атабы азыр парламент? Геройдо. А өнүкпөй калса кандай Парламент кандай болгон күндө дагы илгери үмүт кылып туралы. Кечиресиздер, кандай жыйынтык болгон күндө дагы парламент азыр кандай жолдо баратканын түшүнүп атат. Ноябрда демилгеленип атканда ошондо өзүңөр көрдүңөр. Кабыл бергиле деп коюш керек. Силер бекитип туруп элге референдумга чыгарып берсеңер, болгон касактарыңардын баары жуулат. Баары унутат. Биз жаман жерден эртең айрылып калган бирок дала силер жакын болсоңор доказить болгола жакын болот. Биздин жогорку кеңеш бул кандай деңгээлде болосун, биздин мыйзам чыгаруучу эл өкүлчүлүктүү жыйын. Ошондой эң акыркы суроо, референдум качан дайындалат? Эми ал жогорку кеңештин баягы эмесинде да. Качан? Компетенциясында. Качан дайындалат референдум? Ыйгарым окуун. Эми могу жол картасында жазып коюптур. 11 апрелде ответственный БШК дейт. Мыйзамдардын баардыгын президент кол кое турган күн 12 март экен. 10 мартта аппарат президентке жөнөтөт экенбиз. Бул баардыгын муну чыгарып койсок болот. Негизи пландуу кыймылдап аптырсыз. Эми 11 апрелде өткөрбөсө бул мага жагып атат. Планыңар бар экен. Жакшы. План болгончо план болгон жакшы. Сиздерге чоң рахмат. Биздин эфирдеги убактыбыз жыйынтыкталып калды. Сиздерге чоң рахмат талкууга катышып бергениңиздерге. Алдыда дагы талкуулар бар. Бүгүн биз Конституциянын жаңы долбоорунун айланасындагы кырдаалды талкуулаганга аракет кылдык. Биздин берүүбүзгө саясатталдоочу Алмазбек Акматалиев, Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова, Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди МОМБЕКОВ жана Конституциялык кеңешменин мүчөсү юрист Темирбек Нурматов катышты. Программаны мен Айзада Касмалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча жакшы туруңуздар.